Рахмат, урматтуу депутаттар. Негизи мына дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде ак илбиристи коргоо боюнча түрдүү форумдар болот. Бир топ миллиондогон, миллиарддаган акчалар бөлүнөт. Ак илбиристи коргоо деген бул жанагы атпасак деле карыгандарын атабыз деп атпайбы? Анын бардыгы ошо бири-бирине жем болот. Экологиянын мындай табияты ушундай да. Жамааттардын иштеп аткандары бар. Мына мисалы Чоңай районунда, Алмаз мырза, сиз жакшы билсеңиз керек, Пантера деген уюм жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, жаныбарларды атпагыла, андай мыкаачылыкка жол бербегиле, аңчылык деген болбойт, бул деген керек болсо баш мыйзамда жазылган табиятты, жаратылышты, жаныбарларды коргоо Кыргызстандын ар бир жаранынын милдети деп турат да. Мен эми түшүнөм, эми жанагы көпчүлүк байларыбыз жанагы муну баягы хобби кылып алышкан да. Барып жаныбарларды атат, ошондой сейрек кездешкен жаныбарлардын этин жейт. Эми бул ар кимдин мындай өзүнүн тандоосу, албетте, ага күнөөлөгөнгө, бирөөнү айыптаганга болбойт. Бирок биз мындай мораторий аркылуу көптөн бери атылып, ушул жоголуу коркунучунда турган жаныбарларды сактоонун бул бирден бир жолу деп түшүнөбүз. Муну көптөгөн экологдор дагы, жарандык активисттер дагы колдоп атат. Ак илбиристи атып, биздин сейрек кездешкен кайберендерди атып, сүрөткө түшүп, дүйнөгө жайылтканын интернетте көрүп атасыңар, көпчүлүктү мындай наразы кылып атат. Ошондуктан мындай демилгечилерди дагы, мыйзам долбоорунун авторлорун дагы мындай туура түшүнүп, урматтоо менен мамиле кыласыздар деген ойдомун. Ошол эле Кенияны башка жакта айтып кетти азыр. Мындай да, мисалы, ошол эле Чоңалайдагы айрым ушул Жаш Телек, Чак деген айыл өкмөттөрдөгү тажрыйбаны биз башка жакка жайылтышыбыз керек. Мына чөйлөр менен күрөшүү боюнча дагы айтып өтүштү. Ошондуктан бул ушул жаныбарларды атуу аркылуу өкмөткө капчыкты толтуруп бир топ байып кетебиз деген бул мындай өтө жаңылыш пикир деп ойлойм мен. Ошондуктан аңчылык департаменти менен кошо биз жаныбарларды коргогонго, мына карышкырды, чөөнү, түлкүдөн башкасын коргогонго биз бардыгыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек. Анан бул жерде мыйзам долбоорлорунун авторлору менен өкмөт таптакыр караманча каршы деген бул менимче туура эмес пикир. Анткени биздин бардыгыбыздын пикири, оюбуз бул сейрек кездешкен жаныбарларды муундан муунга өткөрүп беришибиз керек деген ойду айтып атабыз. Бул мыйзам долбоорун сөзсүз түрдө Айтмат Кошоевич айткандай, биз добушка берүүгө коюшубуз керек. Эгерде өтсө өттү, өтпөсө анда мына эл өзү баасын берет. Кайсы депутаттар жаныбарларды коргогонго макул, кайсы депутаттар мындай проблемаларды айтып, азырынча эрте деп атканын аны эл өзүнүн мындай баасын берет. Ошондуктан бул мыйзамды биз көпчүлүк депутаттар туура түшүнүү менен сөзсүз колдошубуз керек деп ойлойм. Мындай эл аралык тажрыйбада бар, кошуна өлкөлөрдө мораторий киргизип, жаныбарлардын санын көбөйткөн учурлар бар. Рахмат.